Эл аралык сапат билим берүү мекемеси өз ишмердүүлүгүнүн 30 жылдык мааракесине карата сапаттын мыкты мугалими сынагын жарыялады. Сынактын максаттары жана милдеттери педагогдордун кесиптик ишмердүүлүгүндө чыгармачылыгын, инновациялык изденүүлөрүн, аракеттенүүсүн колдоо жана стимулдаштыруу. Эл аралык сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына арналган сапаттын мыкты мугалими 2022 кароо конкурсунун республикалык туру өтүп жатат. Бул сынак 2 турдан өттү. Биринчи турда мектеп ичиндеги эң мыкты мугалимдер тандалып, бүгүн мына алар республикалык турга келишти. Уильям Бордтун жакшы бир сөзү бар. Катардагы мугалим келип сабагын өтөт. Жакшы мугалим сабагын өтүү менен бирге ал темасын жашоо менен айкалыштырат. Ал эми мыкты устаз мугалим балдарды шыктандырат. Бүгүнкү күндө дагы билим берүүнүн талабы эркин ойлонгон, жаңыча ойлонгон, өзүнүн оюн эркин айта алган, сынчыл ойлогон жаштарды окутуу заманынын талабы болду. Ошондуктан бүгүнкү калыстар тобуна коюлган талаптар да чыгармачыл, кесипкөй, креативдүү мугалимдерди тандоо болуп саналат. Андыктан республикалык турдун баардык катышуучуларына мен ийгиликтерди каалаймын. Адам билим аркылуу гана бийик боло алат. Кесиптик чеберчиликтерин, тажрыйбасын, жалпы жана кесиптик эрудициясын өнүктүрүү, педагогдордун ишмердүүлүгүн окутуу жана тарбиялоонун мазмунун жаңылатууга, жаңы педагогикалык технологияларды жайылтууга, колдонууга тартуу. Мен Үсөн кызы Мерим, Карасаев атындагы ысык лицейинде кыргыз тили жана адабияты мугалими. Сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына карата уюштурулуп жаткан жыл мугалими конкурсуна катышуу үчүн келдим. Бул жерде өз тажрыйбабызды көрсөтүү менен башка күчтүү мугалимдерден дагы тажрыйба алмашуу максатында катышып жатабыз. Бардык конкурсанттарга ийгилик каалайм. 2 турдан турган сынактын жыйынтыгы менен жеңүүчү жана сыйлык ээлери аныкталат. Биринчи турда лицей мектептин ичинде 1-6 класстарда, жалпы 7-11 класстарда сабак берген мугалимдердин арасында 2 багытта сабакты окутуу тилинде өткөрүлөт. Сынак 3 иш-чараны камтыйт. Педагогикалык тажрыйбаны көрсөтүү, мастер-класс, конкурстук сабак. Биринчи турдун 3 иш-чаранын жыйынтыгы менен эң жогорку балл топтогон 1-6 класстын 1 мугалими жана 7-11 класстын 2 мугалими экинчи турга жиберилет. Мен Исакиева Наргиза Баямановна, Жусуп Аласан атындагы Токмок балдар лицейинен бүгүн сапат билим берүү мекемесинин 30 жылдыгына арналган атайын сапаттуу мыкты мугалим сынагына катышканы келип отурам. Бардык катышуучуларга ийгилик каалайм. Бул дагы биз үчүн, мугалимдер үчүн берилген бир чоң сыноо деп эсептейм. Бардыгыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Экинчи турда дагы сынак өзүнө 3 иш-чараны камтыйт. Педагогикалык тажрыйбаны көрсөтүү, мастер-класс, конкурстук сабак. Бүгүн бул жерде Чыңгыз Айтматов лицейинде сапат билим берүү мекемесине караштуу сапаттын 30 жылдыгына карата уюштурулган мыкты мугалим конкурсу уюштурулуп жатат. Конкурстун биринчи этабы Жети областын баарында жерлерде, мектептерде болуп келди. Ал эми бүгүн бул жерде 40тан ашык мугалим конкурстун финалдык экинчи этабына бул жерде жарышып жатышат. Дээрлик 7-8 предметтен, ар кандай предметтен мугалимдерибиз Жети областтан келип бүгүн катышып отурат. Негизги жарышуу конкурс 2 этаптан турат. Биринчиси бул презентация, мастер-класс. Ар бир мугалим өзүнүн жеке чеберчилигин, артыкчылыктарын көрсөтүп жатышат. Эми эртең ар бир мугалимдин биз 1 сааттык сабактарына баарыбыз ушул жерден күбө болобуз. Калыстар тобунун жардамы менен бүгүнкү күндө өтө жогорку деңгээлде уюштурулуп жатат. Бул иш-чара сапаттын 30 жылдыгына карата уюштурулган. Дээрлик жүздөгөн мугалимдердин арасынан суурулуп чыккан алдыңкы деген 40 мугалим бүгүн бул жерде ушул байгелүү орундарга жетишүү үчүн ушуна ат салышып, жарышып жатышат. Жыйынтык ар бир методикалык калыстар тобу тарабынан 3 күндүк ишмердүүлүгүнүн негизинде чыгарылат. Жеңүүчүлөр диплом жана баалуу байгелерге ээ болушат.